Саламатсыңар балдар, бүгін сіздер менен 8 класстын физика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта өткөндөгү чынжырдын бөлүгү үчүн Омдун закону деген темага көнүгүү иштейбиз. Анда теманы жазып алгыла. Чынжырдын бөлүгү үчүн Омдун закону ушул тема боюнча көнүгүү иштөө. Бүгүнкү сабакта чынжырдын бөлүгү үчүн Омдун законун кайталайсыңар. Өткөргүчтүн каршылыгын эсептөө үчүн мисалдарды иштейсиңер. Анда бүгүнкү сабакка көңүл буралы. Чынжырдын бөлүгү үчүн Омдун закону. Электр тогу деген бул зарядталган бөлүкчөлөрдүн ирээттелген, багытталган кыймылы. Электр тогу электр чынжырында пайда болот. Силер сүрөттөн электр чынжырын көрүп атасыңар. Бул чынжырда ток булагы, токту керектөөчүлөр өткөргүч аркылуу туташтырылып, электр чынжыры түзүлүп жатат. Чынжырдын бөлүгү дегенибиз эмне? Ток булагынан башка бөлүгү чынжырдын бөлүгү болуп саналат. Ал эми ток булагын жана керектөөчүлөр баарын кошо алганда толук чынжыр деп эсептейбиз. Мына ушул чынжырдын бөлүгү үчүн Омдун законун немец окумуштуусу Георг Ом ачкан. Электр чынжырындагы 3 чоңдуктун, алар ток күчү, чыңалуу жана каршылыктын ортосундагы көз карандылыкты теорияда аныктап, тажрыйбада далилдегендиктен чынжырдын бөлүгү үчүн Омдун закону деп аталат. Мына ушул чынжырдын бөлүгү үчүн Омдун закону чынжырдагы токтун күчү чыңалууга түз пропорционалдуу жана каршылыкка тескери пропорционалдуу деген закон. Эгерде силер көрүп турган электр чынжырына кошумча дагы бир батареяны кошо турган болсок, анда чынжырдын чыңалуусу көбөйөт. Чынжырдын чыңалуусу көбөйсө, анда чынжырдагы токтун күчү дагы көбөйөт. Ал эми каршылык көбөйсө, анда токтун күчү азаят. Эми ошол каршылык менен токтун күчүнүн ортосундагы көз карандылыктан төмөндөгүдөй графикти алабыз. Токтун күчү каршылыктын чоңоюшу менен азаят. Мына бул закон Омдун закону экен. Электр чынжырын түзөлү. Бул 9 вольттук крона батареясы. Ага удаалаш кылып амперметрди туташтыралы. Амперметрден ачкычка, ачкычтан электр лампасына, электр лампасынан реостатка, реостаттан кайра токтун булагына туташтырсак, электр чынжыры түзүлөт. Бул чынжырдагы токтун күчүн амперметр менен ченейбиз. Эгерде лампага жарыш кылып вольтметрди туташтырсак, анда лампанын чыңалуусун ченеп алган болобуз. Электр чынжырындагы токтун күчү менен чыңалууну ченөө менен алып алып, каршылыкты тапсак болот. R барабар U бөлүнгөн I деген формула аркылуу ушул чынжырдын каршылыгын эсептеп алсак болот. Бул чынжырда реостат турат балдар. Бул реостат токтун күчүн жөнгө салат. Жылгычтуу реостат аркылуу токтун күчүн жөнгө салып алсак болот экен. Эгерде каршылыкты чоңойто турган болсок, чынжырдагы токтун күчү азаят. Каршылыкты азайтсак, токтун күчү көбөйөт. Мына ушул мындан мурун көрүп кеткен электр чынжырынын схемасын чийелик. Электрдик схема деген эмне эле? Электр чынжырын туташтыруунун жолдору көрсөтүлгөн чийме электрдик схема деп аталат. Ток булагы бул батарея. Батареянын оң уюлунан амперметрге, амперметр менен биз токтун күчүн ченеп алабыз. Амперметрден ачкычка, ачкычтан электр лампасына, электр лампасынан реостатка, реостаттан кайра ток булагына туташып атат. Бул электр чынжыры удаалаш туташты. Эгерде электр лампасынын чыңалуусун ченегибиз келсе, анда лампага жарыш кылып вольтметрди туташтырып алабыз. Вольтметр менен электр чыңалуусун ченейбиз. Чынжырдын бөлүгү үчүн Омдун закону деп атабыз. Ушул закондо токтун күчүнүн бирдиги ампер. Бул Андре Мари Ампердин ысымынан бирдиги аталып калган. Вольт Алессандра Вольта. Бул чыңалуунун бирдиги ушул окумуштуунун наамынан аталып калган. Жана Ом бул каршылыктын бирдиги Георг Омдун
атынан аталып калган. И барабар У бөлүнгөн R деген формула бул чынжырдын бөлүгү үчүн Омдун закону. Мында И ток күчү, У чыңалуу, R каршылык. Ушул формуладан ток күчүнүн бирдиги ампер чыгат. Ампер барабар вольт бөлүнгөн Ом. Чыңалуунуку вольт барабар ампер көбөйтүлгөн Ом. Ал эми R каршылыктыкы R барабар У бөлүнгөн И деген формуладан аныкталат. R каршылыктын бирдиги Ом, Ом барабар вольт бөлүнгөн ампер. Чынжырдын бөлүгү үчүн Омдун законунда чынжырдын бөлүгүндөгү ток күчү, чынжырдын бөлүгүндөгү чыңалуу жана чынжырдын бөлүгүндөгү каршылык деген мына ушул 3 чоңдуктун байланышы каралат. Эми ушул законго карата мисалдарды иштейли. Ток күчүн табуу керек. Кайсы учурда? Өткөргүчкө реостат туташтырылды. Реостаттын каршылыгы 5 Омго барабар. Эгерде ушул реостатка вольтметрди туташтырып, реостаттын чыңалуусун ченесек, ал 10 вольтко барабар экен. Токтун күчүн табышыбыз керек. И барабар суро. И барабар У бөлүнгөн R деген формуланы колдонуп, У чыңалуу 10 вольт бөлү R каршылык 5 Ом барабар 2 ампер экен. Демек, бул учурдагы токтун күчү 2 амперге барабар экен. Андан кийин электр плитасы чыңалуусу 220 вольт болгон булакка туташтырылган. Isıткыч элементтин каршылыгы 50 Ом. Элемент аркылуу өткөн токтун күчү канчага барабар? Берилишин жазып алалык. Чыңалуу У барабар 220 вольт. Каршылыгы R барабар 50 Ом. Элемент аркылуу өткөн токтун күчү канчага барабар? И барабар суро. Чынжырдын бөлүгү үчүн Омдун закону И барабар У бөлүнгөн R. Мына ушул формулага коюп эсептейбиз. Анда И барабар 220 вольт бөлү 50 Ом барабар 4,4 Ом экен. Жообу 4,4 Ом. Электр плитасындагы чыңалуу жана каршылыгы белгилүү болсо, анда ал аркылуу өткөн токтун күчүн эсептеп алсак болот экен. Сүрөттөгү биринчи, экинчи өткөргүчтө ток күчүнүн чыңалуудан көз карандылыгынын графиги көрсөтүлгөн. Бул өткөргүчтөрдүн кайсынысынын каршылыгы чоң дегенди иштейли. Силер сүрөттөн графикти көрүп атасыңар. Графикте ордината огуна ток күчү анын бирдиги ампер менен аныкталат. Ал эми абсцисса огуна чыңалуу анын бирдиги вольт менен аныкталат. Бул графикте 2 өткөргүч берилген. Биринчи өткөргүч көк түстөгү графикте чыңалуу жана ток күчү берилип атат. Мунун каршылыгын аныкташыбыз керек. Аны кантип аныктайбыз? Силер оң жактан ушул график боюнча түзүлгөн таблицаны көрүп атасыңар. Биринчи өткөргүчтүкүн аныктасак, карап көргүлө балдар. Биринчи чыңалуу 1 вольт болгондо токтун күчү 0,5 амперге барабар экен. 2 вольт болгондо токтун күчү 1 амперге барабар. 3 вольт болгондо 1,5 амперге барабар. Мына ушулардын маанисин алып туруп, R каршылыгын тапсак болот. R каршылыгын R барабар У бөлүнгөн И деген формула менен аныктайбыз. Анда У'нун ордуна биринчи маанисин 1 вольт болгондо 0,5 ампер болгон учурда 2 Омго барабар болду. Андан кийин 2 вольт болгондо 1 амперге барабар болду. 2-ни 1ге бөлсөк 2 Ом болду. Демек, биринчи өткөргүчтүн каршылыгы 2 Омго барабар экен. Андан кийин экинчи өткөргүчтү алалык. Бул учурда чыңалуусу 1 вольт болгондо токтун күчү 0,125 амперге барабар. 2 вольт болгондо 0,5 амперге барабар. 3 вольт болгондо 0,175 амперге барабар. Мына ушул маанилери менен R барабар U бөлүнгөн I деген каршылыгын эсептеп чыгарсак, экинчи өткөргүчтүн каршылыгы
4 Омго барабар экен. Демек, бул суроого экинчи өткөргүчтүн каршылыгы чоң деген жоопту беребиз. Мына ушундай жол менен, график жолу менен дагы чыңалууну, ток күчүн жана каршылыкты аныктап алсак болот экен балдар. Биздин учурда каршылыкты аныктадык. Андан кийин дагы бир мисал иштейли. Чыңалуусу 9 вольт болгон крона батареясына туташкан диод лампасы аркылуу 30 миллиампер ток агып өткөн учурда чынжырга туташтырылган резистордун каршылыгын тапкыла дейт. Бул диод лампасы туташыптыр. Резистордун каршылыгын тапкыла дейт. Муну табуудан мурда биз ушул чынжырдын электр схемасын чийип алалы. Схемада ток булагы батарея, батареянын терс уюлунан диод лампасына, андан резисторго, резистордон кайра ток булагына туташып атат. Силер кызыл түстөгү диод лампасынын электр схемада белгиленишин көрүп атасыңар. Ушул электрдик чынжырдагы чыңалуу белгилүү экен, 9 вольтко барабар. Диод лампасы аркылуу өткөн токтун күчү 30 миллиамперге барабар экен. Резистордун каршылыгын табышыбыз керек. Муну табуу үчүн берилишин жазып алалы. У барабар 9 вольт. Диод лампасы аркылуу өткөн токтун күчү 30 миллиампер. Аны амперге айландырсак 0,3 ампер болду. Барабар суро. Бул резистордун каршылыгы. Чыгаруу үчүн барабар У бөлүнгөн И деген формуланы колдонобуз. Ушул формулага коюп эсептесек, 9 вольт бөлүнгөн 0,3 ампер барабар 300 Ом экен. Демек, резистордун каршылыгы 300 Омго барабар экен. Эгерде өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянтын 2 эсе кичирейтсек, анын каршылыгы эмне болот деген суроого жооп берели. А 2 эсе азаят, Б 2 эсе көбөйөт, В 4 эсе көбөйөт, Г 4 эсе азаят. Биз айтканбыз балдар, өткөргүчтүн каршылыгы эмнеден көз каранды деп. Өткөргүчтүн каршылыгы өткөргүчтүн тегинен көз каранды, узундугунан көз каранды, жана ошондой эле туурасынан кесилиш аянтынан көз каранды. Эгерде өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянтын кичирейтсек, анда анын каршылыгы чоңоет. Демек, биздин учурда өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянтын 2 эсе кичирейтсек, анын каршылыгы 2 эсе көбөйөт экен. Эми ушуга мисал иштейли балдар. Электр ысыткыч элементинде чыңалуу 220 вольт, ток күчү 10 амперге барабар. Өткөргүчтүн кесилиши 0,2 мм квадрат. Салыштырма каршылыгы 0,45 Ом мм квадрат бөлүнгөн метр болсо, өткөргүчтүн узундугу канчага барабар дейт. Силер сүрөттөн көрүп турган электр ысыткыч элементтеги өткөргүчтүн узундугун табалы. Берилди. У барабар 220 вольт. И барабар 10 ампер. С барабар 0,2 мм квадрат. Ро барабар 0,145 Ом мм квадрат бөлүнгөн метр болсо дейт. Анда өткөргүчтүн узундугу канчага барабар деген суроо берилип атат. Муну табуу үчүн биз адегенде каршылыкты таап алабыз. Барабар У бөлүнгөн И. Чынжырдагы чыңалуу жана токтун күчү берилсе, каршылыкты ушул формула менен таап алабыз. Аны тапкан учурда 220 вольт бөлү 10 ампер барабар 22 Ом экен. Чынжырдын бөлүгүндөгү каршылык ушуга барабар экен. Ушул Рди таап алгандан кийин биз өткөргүчтүн каршылыгы барабар ро Л бөлүнгөн С деген формуланы колдонобуз. Ушул формуладан Лди табабыз. Л өткөргүчтүн узундугу. Л барабар С бөлү ро деген формула менен чыгарабыз. Анда Л барабар Рдин ордуна 22 Ом, көбөйтүү Сдин ордуна 0,2 мм квадрат бөлү 0,145 Ом мм квадрат бөлү метр барабар
9,8 метр. Эми балдар бирдигине көңүлүңөрдү бургула. 10 мм квадрат менен бөлчөктүн бөлүмүндөгү 10 мм квадрат кыскарып кетет. Бөлчөктүн бөлүмүндөгү метр бөлчөктүн алымына чыгат. Ошентип узундуктун бирдиги метр чыкты. Жообу 9,8 метр. Эгер реостаттын кыскычтарындагы чыңалуу 45 вольт болсо, узундугу 50 метр, туурасынан кесилиши 1 мм квадрат никелин зымынан даярдалган реостат аркылуу өтүүчү ток күчүн эсептегиле дейт. Силер сүрөттөн электр чынжырын көрүп атасыңар. Мына ушул чынжырдагы реостаттын кыскычтарындагы чыңалууну биз вольтметр менен ченеп алган учурда 45 вольтка барабар болсо, анда узундугу 50 метр, туурасынан кесилиши 1 мм квадрат никелин зымынан даярдалган реостат аркылуу токтун күчү канча болот деп сурап атат. Аны чыгаруу үчүн U барабар 45 вольт, L барабар 50 метр, бул өткөргүчтүн узундугу. Туурасынан кесилиш аянты S барабар 1 мм квадрат. Ро никелин зымынын салыштырма каршылыгы 0,4 10 мм квадрат бөлүнгөн метр экен. I барабар ро токтун күчүн аныктайбыз. Чыгаруу үчүн I барабар U бөлүнгөн R. Бул формулада R барабар ро L бөлүнгөн S деген өткөргүчтүн каршылыгын аныктоонун формуласы. Ушул формуладан биз R'ди таап алабыз. Анда ро 0,4 көбөйтүү 10 мм квадрат бөлүнгөн метр көбөйтүү өткөргүчтүн узундугу 50 метр бөлүү туурасынан кесилиш аянты 1 мм квадрат. Бул формулада метр менен метр кыскарат, миллиметр квадраттар кыскарып кетет, бирдиги ом чыгат. Жообу 20 ом болду. Демек бул өткөргүчтүн каршылыгын таап алдык. Ушул каршылыкты тапкандан кийин I барабар U бөлүнгөн R деген формулага коюп эсептейбиз. Анда U чыңалуу 45 вольт бөлүү 20 ом барабар 2,25 ампер болду. Жообу 2,25 ампер. Электр лампасынын кыскычтарындагы чыңалуу 220 вольтка барабар болгондо, ток күчү 0,1 амперге барабар. Эгер лампа боюнча 0,105 ампер ток агып өтсө, анда ага кандай чыңалуу берилген деген маселени иштейли. U1 чыңалуу 220 вольт десек, ошол учурдагы токтун күчүн биз I1 деп белгилеп алсак, ал 0,1 ампер экен. Эгер лампа боюнча I2 барабар 0,105 ампер ток агып өтсө, бул учурда чыңалуу канчага барабар деп суралып атат. Анда U2-ни табабыз. U2 барабар ро. Чынжырдын бөлүгү үчүн Омдун законунда чынжырдагы токтун күчү чыңалууга түз пропорционалдуу дегенбиз. Башкача айтканда, чынжырдагы чыңалуу чоңойсо, анда токтун күчү ошого жараша чоңоет деген. Мына ошол формуланы биз кантип жазып алабыз? U пропорционалдуу I болгондуктан, U1 бөлүнгөн U2 барабар I1 бөлүнгөн I2 деген формула менен жазып алабыз. Ушул формуладан U2-ни табабыз. U2-ни тапсак, U2 барабар U1 көбөйтүлгөн I2 бөлүү I1 деген формула чыгат. Ушуга коюп эсептесек, 220 вольт көбөйтүү 0,105 ампер бөлүү 0,1 ампер. Ампер менен ампер кыскарып кетет дагы, вольт калат. Демек 110 вольт чыкты. Жообу 110 вольт экен. Андан кийин график боюнча каршылык 4 ом, ток күчү 0,15 ампер болгондо, чыңалуунун мааниси канчага барабар? А 8 вольт, Б 1 вольт, В 15 вольт, Г 2 вольт. Чынжырдын бөлүгүндө чыңалууну табуу үчүн U барабар I көбөйтүлгөн R деген формула менен аныктайбыз. Жообу 2 вольт чыгат экен. 4 омду 0,15 амперге көбөйткөндө 2 вольт чыкты.
Мына ошентип биз силер менен балдар чынжырдын бөлүгүчүн Омдун законун кайталадык жана ушул законго карата чынжырдагы токтун күчүн, чыңалууну, каршылыкты жана чынжырдагы өткөргүчтүн каршылыгын силер менен кайталап мисалдарды иштедик. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла.